негизи эле ушул жаңы диний көз караштардын биздин үрп адат, каада салттарыбызга тийгизген таасирин сиздер байкап жатасыздарбы? Биз ошол каада салтыбызга диндин кичине туура эмесирээк мамилесин сезип эле атабыз. Мына көз өткөн адамдарга айрыкча барсаң ошого айттыра койбой эле болду күнөө деп токтотуп коюп атат. Бизде илгери өз өткөн адамдарды даңазалап ырдаган. Жаштарыбызда ою кандай, сиздер буга баам салып ойлонуп көрдүңүздөр беле? Же биринчи жолу угуп атасыздарбы? Негизинен бул дин жактан караганда деле туура эле деп ойлойбуз. Негизи дин жактан караганда ошо биздин алымдар ошо мурунку каада салт менен эмес, дин менен жашаш керек деген негизги максаттачы. Өз негизинен ошол бардык эле элдин каада салты бийик турат деп айтып коет го. Бирок ошол эгер дин боюнча карасак, ошол мындай кошок айткан, көк кийген, же болбосо дагы мындай эмелер туура эмес го. Мурунку ата бабабыздын салтын эмес, биз азыркы исламдын шарияттын негизинде ошолго көбүрөөк басым жасап, ошонун негизинде жүрөбүз. Мурунку ата бабалардын немесине караганда, салтына караганда. Кыргыз эли деп кимди айтат? Кыргыз улуту деп. Силер кимге айланып баратасыңар? Ушуну эстеп койгула. Эгерде кыргыз маданиятын жоготсо, тилди да жоготкуңар келип жүрөт. Тилин жоготсо, биз эми улутту жоготот экенбиз да. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде эч качан бир адам өзүнүн улутун чануу бул эң чоң күнөө деген. Мисалы кыргыз эмесмин деп башка атын өзгөртүп 99 ат койсо дагы бул эч качан бул өтө чоң күнөө болот. Тажик улутунан чануу, өзбектигин чануу туура эмес. Ошол ар бир улуттун каада салтына баягы жуурулуп кеткендиги үчүн элдер баягы ошол ханайф мазхабын көп колдонушат. Ошондуктан бул жерде айырып кароо эч кандай туура эмес. Чет жактан окуп келип, алардын маданиятын бизге таңуулоого мен каршымын. Чыныгы дин адистеринин айтымында, эгерде кайсы бир элдин каада салт, үрп адаттары динге зыянын тийгизбесе, аны сүйүп кабыл алуу керек экен.